Кейбем өмрүмдүн өткөнүнө, кейбем көңүлүмдүн. Эмгектин ардагери Жазуучулар союзунун мүчөсү Акын Чынтемир Аскаров Талас облусунун Талас районунун тургуну. Ал өмүрүнүн 40 жылын мугалимдик кесипке арнаган, бала кезинен жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын келип, проза, ыр, поэмаларды жазып келген. Ал эми ошол өздүк архивиндеги чыгармаларын алгачкы жолу 2000-жылы гана китеп кылып басып чыгарган. Эне бактысы деп аталган ырлар жинагы менен китеп чыгарууну баштаган. Көбүнчө ата мекен, ата журт, патриоттук темаларга алам. Ана жумушчулар, дыйкандар, анткени айыл өстүм да. Айыл өскөндөн кийин ошо дыйкандар, малчылар, койчулар, уйчулар, жылкычылар, анан кийин жайлоо, ушу сыяктуу темаларга кайрылып жазам. Махабат өчпөс дастан дегендей, бул эч убакта калбайт да. Жаш күнүңдө болгон эмеле элестейсиң. Кийинки учурда көргөндөрүң элестейсиң. Ошого карата жазат экенсиң. Жыл сайын ошо 2001-жылдан баштап жыл сайын бирден китеп чыгарып келдим. Эми баягы Союздун убагында эмес, бүт республика тарап кете тургандай. 200-300 китеп чыгарасың, ал айылдан эле чыкпайт. Райондогу бир кишилерге берип коесуң. Мына анык жазуучулар, анык окуй турган окурмандарга жетпей калат да. Притом бүт республика эч ким билбей калат. Мына ошо билбесе да ошо келе атам. Анан кээде ошо ойлонуп каласың, токтоп каласың. Кайра анан жазам. Ардактуу эс алуудагы каарманыбыз бош убактысынын көп бөлүгүн жаңы чыгармаларды жаратуу менен өткөрөт. 83 жашты таяп калган Акын китеп жазууда ноутбук колдонот. Ал үчүн компьютерде текст терүү ыңгайлуу экенин айтат. 2010-жылы үйрөнгөм. Ошондон бери жалаң эле компьютер колумда калем менен жазганды койдум. Оңой экен да. Оңдогон оңой экен, кайра жаза салган оңой экен. 2010-жылдан бери үйрөнүп атам. Жалаң эле компьютер менен. Калемди көп кармабайм. Кээде кармайм, сыртта жүргөндө чөнтөгүмдө блокнот жүрөт, калем жүрөт. Бир илхам келгенде дереу жаза салам. 2000-жылдан тарта Чынтемир Аскаровдун 12ден ашык китеби жарык көргөн. Алар Табылга поэмалар, Эл уулу, Алыкулдун махабаты, Атаман уурулардын тарыхы, Кайрадан жашарган аял, жана Талканбайдын Тамаша мыскыл куржуну аттуу китептери. Ал эми учурда Сүйүнчү жана Кайдасың Бегимай аттуу китептери жарык көрдү. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.